Бул асыл тукум мал чарбасын Марс Ботиков жетектейт. Тажрыйбалуу таластык фермер эт жана сүт багытындагы уйларды багууда. Ишкердин сандан сапатка өтүүсүнө Альянс Алтын өнүктүрүү фонду колдоо көрсөтүп, 10,5 миллион сом кайтарымдуу каражат берген. Анын бир бөлүгүн фермер мал сатып алууга жумшаган. Биздин президентибиз түрткү болду, ошентип асыл тукум мал чарбаны ачкыла, сандан сапатка өткүлө дегенден кийин жардам бере турган булак издеп, анан ошо Жер үй Алтын Альянс компаниясына кайрылдым. Ушундай кылат элем деп кайрылсам, алар жакындан жардам беришип, аз пайыздагы кредиттерин беришти да. Негизи 16 баш будан алгам. Берки аңгустан бир 20 баш алгам. Быйыл дагы 55 баш кошуп, 75 баш жайлоого кой бердик да. Каарманыбызда азыр тыным жок. Өзгөчө тукумдагы уйлардан төл алып, 2 жылда 100 башка жеткирген. Кубанганы ал өндүргөн сүт жана эт азыктарын азыр Талас районундагы Жер үй кенендеги ишкана сатып алууда. Себеби сүт менен эттин майлуулугу жогору. Андыктан фермер ишинен баар таап, үзүрүн көрө баштады. Биякта торпоктор, тиякта торпоктор баары тууп, Кудайга шүгүр. Ошонун улап кетти, Кудай буйрса. Мынакей Алтын Альянстын жетекчилерине ыраазычылык билдиребиз. Бизден сүтүбүздү алып атат, жакындан жардам. Ушул жерден сүттү алып атат, ушул жерден этти алып атат. Эт, сүт менен биз колдон келишинче камсыз кылып атабыз. Болгон нерсенин баарын акчаны бечекке короткон жокпуз. Ошо өзүнүн багыты менен жумшап атабыз да. Марс Ботиков Альянс Алтын өнүктүрүү фонду берген каражатты малдын башын көбөйтүүдөн тышкары тейлөө жумуштарын жакшыртууга да жумшаган. Райондун ортосу катары Манас айылына заманбап мал союучу жай ачкан. Бүт шарты талапка төп келген жай менен айыл чарба министри Бакыт Төрөбаев да таанышып кеткен. Бүгүнкү күндө цех элге кызмат көрсөтүүдө. Алтын Альянстын көмөгү менен ачтык да. Негизи сезондо бир 7-8 киши иштейт берди. Азыр сезон жок. Bir günde 3'ten, 2'den, 1'den uy soyulат азыр. Кудай буйрса күздөн баштап иш болот. Пайдасын көрүп, мынакей Кудай буйрса иштерди кылып атабыз. Мындан тышкары фермер сүт сай турган аппарат, малга суу бере турган шаймандарды, тараза, жем жасай турган жана башка керектүү жабдууларды сатып алган. Калганын курулушка да жумшаган. Белгилей кетсек, Альянс Алтындын колдоосу менен бүгүнкү күндө ишкердин иши алга жылып, сапаттуу эт жана сүт өндүрүлүүдө. Ошондой эле жалпы чарбада 15тен ашык жумушчуга иш орunu да пайда болгон. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.